3 бөлүм. Жүйүт падышасы Жошапаттын падышачылыгынын 18-жылында Ахап уулу Жорам Ысрайылга падыша болуп, Самарияда 12 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жакпаган иштерди кылды. Бирок атасы менен энесинчелик кылган жок. Ал атасы жасаган Баалдын айкелин алып салды. Бирок ысрайылдыктарды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кайталап, алардан баш тарткан жок. Маап падышасы Мейша малга бай эле. Ал Ысрайыл падышасына жыл сайын 100 000 кыркылбаган кой жана 100 000 кыркылбаган кочкор жиберип турчу. Бирок Ахап өлгөндөн кийин Маап падышасы Ысрайыл падышасынан бөлүнүп кетти. Ошол убакта Жорам падыша Самариядан чыгып, ысрайылдыктардын баарын карап чыкты. Жүйүт падышасы Жошапатка киши жиберип, Маап падышасы менден бөлүнүп кетти. Маапка каршы согушууга мени менен барасыңбы деп айттырды. Ал: барам, сен кандай болсоң, мен да ошондоймун. Сенин элиң кандай болсо, менин элим да ошондой. Сенин аттарың кандай болсо, менин аттарым да ошондой деди. Анан кайсы жол менен барышыбыз керек деп сурады. Тиги: Эдом чөлү аркылуу деди. Ошондо Ысрайылдын, Жүйүттүн, Эдомдун падышалары жөнөштү. Алар айланып баруучу жол менен 7 күн жүрүштү. Алардын артындагы аскерлерине да, малына да ичкенге суу жок эле. Ошондо Ысрайыл падышасы: Теңир бул 3 падышаны Мааптыктардын колуна салып бергени чакырган турбайбы деди. Бирок Жошапат: бул жерде Теңирдин пайгамбары барбы? Ал аркылуу Теңирдин эркин сурайт элек деди. Ысрайыл падышасынын бир кызматчысы мындай деп жооп берди: бул жерде Шапаттын уулу Элиша бар. Ал Илиястын колуна суу куюп берчү. Жошапат: анда Теңирдин сөзү бар деди. Ошондо Ысрайыл падышасы, Жошапат жана Эдом падышасы ага барышты. Элиша Ысрайыл падышасына: менден сага эмне керек? Атаң менен энеңдин пайгамбарларына бар деди. Ысрайыл падышасы ага: жок, андай дебе. Анткени Теңир бул 3 падышаны бул жерге Мааптын колуна салып берүү үчүн чакырды деди. Элиша ага: мен алдында турган Себайот Теңир тирүү. Эгерде мен Жүйүт падышасы Жошапатты сыйлабасам, анда сага көңүл буруп да, карап да коймок эмесмин. Эми мага гусли черткен адамды чакыргыла деди. Ал гусли чертип жатканда Теңирдин колу Элишанын үстүндө болду. Анан ал мындай деди: Теңир мындай дейт: ушул өрөөнгө аңгек артынан аңгек каскыла. Анткени Теңир мындай дейт: шамалды да, жаанды да көрбөйсүңөр, бирок бул өрөөнгө суу толуп, андан өзүңөр да, майда жана бодо малыңар да ичет. Бирок Теңирдин алдында бул да аздык кылат. Ал силердин колуңарга Мааптыктарды да салып берет. Ошондо силер алардын бардык чептүү шаарлары менен башкы шаарларын талкалайсыңар. Бардык мыкты дарактарын кыйып, бардык суу башаттарын бөгөйсүңөр жана бардык мыкты тала аянттарына таш ыргытып бузасыңар. Эртең менен нан курмандыгын тартуулап жаткан учурда күтүлбөгөн жерден, Эдом тараптан суу келип, жер сууга толуп кетти. Мааптыктар падышалардын согушканы келе жатышканын угушканда, кур курчанганынан чоңуна чейин баары чогулуп чек арада турушту. Алар эртең менен эрте турушту. Күн суу үстүнө жарыгын төккөндө Мааптыктарга суу алыстан кан сымал кыпкызыл болуп көрүндү. Ошондо алар: бул кан, падышалар өз ара согушуп, бири-бирин кырып салышкан турбайбы? Маап, эми олжого дешти. Ошентип, алар Ысрайыл кошунуна келишти. Ошондо ысрайылдыктар көтөрүлүп, Мааптыктарга сокку урушту. Мааптыктар ысрайылдыктардан качышты. Ысрайылдыктар болсо Мааптыктарды кыйратып жүрүп отурушту. Алар шаарларды талкалашты. Талаанын жакшы жерлеринин баарына ар бири бирден таш ыргытып, таш толтуруп салышты. Суу башаттарынын бардыгын бөгөштү. Бардык жакшы дарактарын кыйып салышты. Таш дубалдуу кир харесет гана калды. Аны да салмоорчулар тегеректеп, бузуп салышты. Маап падышасы өзүнүн согушта жеңиле баштаганын көрүп, Эдом падышасына жарып өтүп барыш үчүн жанына кылыч чапканды билген 700 кишини алды. Бирок өтө алган жок. Ошондо ал өзүнүн ордуна падыша боло турган Тун уулун алып, аны дубалдын үстүндө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалды. Алар ысрайылдыктарды абдан ачуулантышты. Ошондо ысрайылдыктар Мааптыктар менен согушканын токтотушуп, өз жерине кайтышты.